орғып чаң шығат. Орған чаңды көргенде еліне кеңен жан шығат. Атаңдың көріне орған чаңды қараса. Ассаламу алейкум, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздердин назарыңыздарга Башканы коюп Манастайт теле долбоорубуздун кезектеги чыгарылышын тартуулайбыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, акыркы кездерде телеканалдардан, радио каналдардан, ошондой эле социалдык тармактарда Айкөл Манас атабыздын атынан спирт ичимдиктерине коюлгандыгына каршы бир топ элдин көйгөйлүү маселелери жарык көрдү. Ошондой эле жогорку кеңеште дагы бул маселе каралды. Мына акыркы 30 жылдан бери ушул улуттук идеология боюнча алып урушуп келаткан аксакал жазуучубуз, акын аксакалыбыз Муса Сапаев агайды чакырганбыз. Ушул маселени талкуулайлы деп. Мусаке, куш келипсиз биздин студиябызга. Рахмат. Мына айтсаңыз, эмне себептен ушул биздин улуттук дөөлөттөрүбүзгө, улуттук биздин сыймыгыбыз болгон Манас атабыздын атын ар кандай бир спирт ичимдиктерине же болбосо адамдарды буза турган нерселерге пайдаланып келатат? Ушуга бир баягы улуттук идеология менен алып урушуп келаткан адам катары сиздин көз карашыңыз кандай? Эми бул маселеге мен бир кийинки 3-4 жылда дыкат көңүл бөлүп келатам. Бул өтө олуттуу маселе, өтө салмактуу маселе. Анан жанагы социалдык тармактардагы гез, журнал, башка телевидение, радиодогу талкууларда мындай бир эмоция көбүрөөк орун алып атат да. Эми табигый маселе бул жагдай. Себеби дегенде Манас дегенде биз жүрөгүбүз толкунданып кетет, көңүлүбүз козголуп кетет. Ошон үчүн эмоция калтыруу бул табигый жагдай. Ошон үчүн мен мындай бир тереңирээк ар тараптан тең салмактуу талкууласак дейм да. Мына былтыры өзүңүз баш болуп, дагы бир катар көрүнүктүү коомдуу ишмерлер баш болуп, абдан жогорку деңгээлде Төлөк Төрөкан уулунун жанагы Киргизия зар заман кыргыз санжырасынын бет ачары өттү. Ошондо айтылды кыргыз тарыхынын 7000 жылдык ушул өткөн окуялары камтылган деп. Эми ушул жерде ушундай суроо туулат да. Мына көптөгөн эмгектер бар. Кайсы элдер, кайсы улуттар дүйнөлүк цивилизацияга эмне салым кошкон деген. Бул боюнча атайын изилдөөлөр бар. Мына былтыр эле дагы бир китеп жарык көрдү. Мисалы, француздар эмнени салым кошту, кытайлар, япондор, же болбосо немистер, испандар, башкалар. Эми ушул өңктөн алганда кыргыз эли ошол 7000 жыл эмне кылып жүрдү? Ошо тоонун арасында эле биз ошо мал багып, курсагыбыз тойсо, ошого эле каниет топ кылып, Анда тарыхта калбайт эле да. Тарыхта калбайт элек да. Демек биздин дүйнөлүк цивилизацияга кошкон салымыбыз бул Манас эпосу, Манас эпопеясы. Биз химия жагынан, физика жагынан, биология, же болбосо айталы кандайдыр психологиялык, социологиялык изилдөөлөр жагынан, же болбосо генетика жагынан, же өсүмдүктөр жагынан алабызбы? Андай нерсе бизде айта албайбыз, туурабы? Ал эмес биз архитектура боюнча, бедиздер боюнча бул жөнүндө да айта албайбыз. Бирок биз Манасты бердик. Манас ошол баалуулуктардан жогору турат. Эмне үчүн? Бул рухий баалуулук. Бул жан дүйнө баалуулугу. Муну алып көрөлү. Манас атабыз бир ордо шаар курайын деп, мисалы, Алтын Ордо сыяктуу, Ак Ордо сыяктуу, же Көк Ордо сыяктуу андай максат койбойт да. Туурабы? Демек, рухий баалуулук болгондон кийин бул ар кандай техникалык болобу, же болбосо коомдук болобу, философиялык болобу эмгектерден бийик турат. Себеби биз көрүп атабыз. Канчалык илимий ачылыштарды жасап, ал адамзатка каршы иш кылып атат.
ошо күндөрдө дагы. Мына бүгүн эле биз азыр мына коронавирус дегенди бул дагы ошол адамдын илими жетишкендигинин аркасынан ошону сактай албай сыртка чыгып кетип эмне болуп атат, дүйнө дүңгүрөп атат. Өзү негизи коронавирус боюнча мына 1965 жылы ошо бак лабораторияларда бул жанагы бактериологиялык курал катары даярдалган деген да маалыматтар кетпедиби? Ооба, көп, өтө көп атайлап эле ошол чыгарган деген нерседен болуп азыр бирок ооздуктай албай атышат да. Чынында эми Кудай сактасын, Кыргызстанга бул келбей эле койсун. Бирок бир топ дүйнөнүн 30 мамлекетинде тарап аткан нерсе чоң эле кооптук жаратат да. Ооба. Ал эми ошол эле мезгилде мынакей биздин баягы ишдарман азаматтарыбыз ошо рухий туу чокуу болгон, рухий биздин кыргыздын руханиятынын туу чокусу болгон манасыбызды адамдын аң сезимин тумандата турган, адамдын аң сезимин жинди кылып буза турган ичимдиктерге же болбосо жанагындай наркотикалык заттарга койгондун өзү кандай бул туура эмес иш го деп ойлойм да. Анан жана элибиздин эмоцияга берилип атканы дагы ушундан болсо керек. Ушунан болуп атат. Элдин айрыкча ачык эле айтайын, айылдыктардын, карапайым калктын эмоциясы кайнап, эми социалдык тармактарда ачык кете берет дейм. Телевидениеда, жыйында, трибунада адамдар өзүнүн сөзүн сактап, мындай этияттап сүйлөйт. Социалдык тармактарды азыр көрүп атасың, абдан эле ошо эл пушайман болушту. Эми мындайда бул маселени ийине жеткире талкуулаш үчүн мен ушул эми биз Манас бабабыздын тарыхын билебиз, туурабы? Кандай экенин. Эми Манас коньягынын тарыхындагы айтып өтсөк, маселе кыйла түшүнүктүү болот да. Бул кыргыз коньягы деп башталат. Кыргыз коньягы өзү Советтер Союзу мезгилде эле дүңгүрөгөн да. 1961 жылы ал кезде коньяк деп жазылып, анан ылдый жагына кыргызский деп жазылат эле. Советтер Союзу боюнча көп жерден чыкчу болду. Армения, Грузия, Азербайжан, Молдова, Украина, Белоруссия бардыгынан чыгат эле коньяктар. Кыргыз коньягы деп. Жок, ар бир элдин өзүнүн аты коюлат. Коньяк деген жазуусу бирдей болчу. Мен Москвада коньяк деген дүкөн бар эле да, барып ошол жерде көргөнмүн. Анан ылдый жагын эле кыргызский, армянский, грузинский кылып ылдый жагына жазып коет эле. Ушундай бир стандарт менен чыгып. Бир стандарт менен кетет эле. Жазуу шриптери окшош. Анан ошондо кыргыз коньягы 1961 жылы Москвада эл чарбасы жетишкендиктер көргөзмөсүндө ВДНХда алтын медалды жеңип алат. Анан алтын медаль жеңип алгандан кийин бул коньяк анан Франциянын, менимче Лион шаары болсо керек эле, ошол жерде эл аралык көргөзмө конкурс өтөт. Өтө масштабдуу. Ошол жерде кыргыз коньягы күмүш медалды жеңип алат. Алтын медалды француздардын коньягы алат. Француз коньягы. Анан ошодон кийин кыргыз коньягынын аты чыга баштайт да. Анан кыргыз коньягынын дүйнөгө дүңгүрөткөн бир окуясы бар. Ушуну айта кетейин. 1963 жылы болуш керек. Американын президенти Кеннеди мынабы Танзанияга барып калат. Ошол жерде жанагы хайванаттардын дүйнөдө атагы чыккан корго бар да, пил, бардык хайванаттар дүйнө боюнча эң атактуу. Ошону көрүп келейин деп барып калат. Барып калсаң ошол жерде жана Уинстон Черчилль эс алып жүргөн болот. Эми Уинстон Черчилль 55-жылы бийликтен кетип, бийликтен кеткенден кийин ошо такай ушу дүйнөнү кыдырып эс алып жүргөн да. Анан Кеннеди угат дагы ошо Черчилльден мен кабар алып коеюн аксакалдан, бул дүйнөлүк саясаттын корифеи деп. Анан мейманканада турат экен Черчилль. Келип фойесине кирип анан жолугуп, бир эки эле мүнөттөн куттуктап, белегини берип анан кетип калат. Кеткенден кийин президентти ээрчип жүргөн толгон токой кабарчылар, операторлор, баяндамачылар бар да. Бүт анан ызылдап анан баягы Черчилль жанына келет. Черчилль Кеннедини тааныбайт экен. Бул ким эле мындай жагымдуу, жакшы, сылык жигит экен десе,
Бул Американын президенти Джон Кеннеди дейт. О деп анан жанынан эме бөтөлкөнү алып чыгат. Жанына коюп анан стакан, жанагы телевизордон көрсөткөн стаканды коюп анан коньяктан кичине коюп туруп, за президент Америка деп анан ичет. Баягы кабарчылар караса эле жазуусунда коньяк киргизки да. Дүңгүрөп жатып калган ошол жерде. Москвадан көрсөткөн. Анан ошол жерде ушундай сөз болуп, адистер чыгып сүйлөп, анан айтышкан. Дүйнөдө мына шампанский бар да атактуу. Бул Франциянын Шампан провинциясынан чыгат, ошол жердин жүзүмү. Анан ошол эле жүзүмдөн француз коньягы чыгат, алар эки ат менен чыгат. Французский коньяк, анан Наполеон коньягы болуп. Дүйнөдөгү эң атактуу коньяк бул француз коньягы да. Анан Черчилль ошо жанагы экинчи дүйнөлүк согушту маалынан эле ошо коньяк иччи экен да. Эң сүйгөнү француз коньягы менен, анан Советтер Союзунда атактуу коньяк бул армянский коньяк болгон. Армяндар коньяк. Бул эми 18-кылымдан бери жасалып келаткан коньяк болгон. Анан жанагы күмүш медалды жеңип алгандан кийин кыргыз коньягына дагы кызыга баштап, ошо кыргыз коньягына обо башташат. Анан ошо Москвадан анан бергенде ошондой айтышты, өтө күчтүү адистер чыгып сүйлөдү телевизордон. Кыргызстандын жүзүмү дейт. Коньяк үчүн уникалдуу дейт да, бул эч жерде жок. Кыргызстан. Биз изилдегенбиз дейт. Бүт Москвага алып келип чоң изилдөөлөр жүргүзгөн. Бул ошо 1963-жылы эстеп атасыз да? Анан бир гана жер кемчилик болуп атат дейт. Кыргызстанда жүзүм плантациясы аз экен. Эгер көп болгондо бул немени 10 эсе көбөйтсө азыр болот эле деп. Анан Кыргызстанда келип ошону көбөйтөбүз деген мен эсимде бар. Чүйдө, тиги Жалал Абад тарапта, Ноокатта ошо жүзүм плантациясын көбөйтүп, кыргыз коньягын чыгарабыз деп. Онда кыргыз шампаны дагы дүңгүрөп турган. Мына экөө тең шампан комбинаттан чыгат эле. Дей баштап, анан эми жүзүм эккенден кийин ал 7-8 жылда жетет да. Ошол үлгүргүчө бул анан жанагы антиалкоголдук мыйзам түшкелип калат. Андропов бийликке келет. Бийликке келип туруп эле антиалкоголдун эме сухой закон деген закон кабыл алып, баягы ичимдиктерди эсиңизде болсо керек, талон менен алып калганбыз. Анан ошондо жанагы эмени кароосуз калат жүзүм плантациясы. Анан бар баягы казылып алып салынат. Анан Андропов 2,5 жыл бийлегенден кийин Черненко келет. Ал киши ден соолугу начар экен, көп деле карабай, 1,5 жыл, 2 жылга жетпей, ал киши каза болуп калды. Анан Горбачев келип, Горбачев эң күчтүү антиалкоголдук кампанияны баштап, Армениянын, Грузиянын, Азербайжандын жанагы жүзүм эккен плантациясын кадимкидей кырдырып, эме кылып, ордуна эгин эктирген да. Ошондо биздин Кыргызстандагы эмеси жүзүм зарлары жоголгон экен. Жоголот, көп жери жок болуп эме болот да. Анан кийин жанагы перестройка башталып, кайра куруу. Анан Кыргызстан эгемендүүлүк алып калбадыбы? Анан эгемендүүлүк алганда, демек кыргыз коньягынын атагы дүйнөгө тарап турат. Ошону эми улантып кетиш керек да. Анан ошон үчүн мен бул коньяк деген эмне экенин түшүнүктүү болушун үчүн кичине кыскача айтып берейин. Ошо кыргыз коньягы болуп түзүлөт. Аты да. Анан ошо кыргыз коньягы болгондон кийин кыргыз коньягы аталгандан кийин Кыргызстан анан коньяк премиум класс деген маркада чыга баштайт бул биздин коньякта. Анан чыгып атып, өзүбүздүн жергиликтүү ушул жерде көргөзмө эмелер болот, эми жакшы сапатталып эме сыпатталып. Биринчи жолу Манас Миң деген ат менен мына мондай деп жазат. На первом международном конкурсе коньяков в городе Триспол, Молдова, 1997 года среди 20 допущенных к участию заводов, выпускающий коньяк Манас 1000 дейт, был удостоен золотой медали диплома. Биринчи эле байылар ал конкурста алтын медаль алып чыгат 97 жылы.
Анан 2 марка менен барат экен. Манас коньягы Манас Миң деген, анан КВК. Бул Кыргызский виноводочный комбинат. Бул Манас деген марка менен, 2 марка менен чыгыптыр да. Манас ошондо серебряный медаль алат экен, күмүш медаль. Ал эми Манас Миң алтын медаль алат экен. Андан кийин на конкурсе элитных коньяков, прошедший верование Армения, в 1997 году, ошол эле жылы, кыргызский коньяк Манас Миң и КВК Манас экөө тең были удостоены золотой медали и дипломов. Көрбөйсүз? Бул традиция бар да, илгертен келет бар. Ошол эме болот. Анан кийин на международном конкурсе Крым 98 организованный Всемирной ассоциацией винограда и вин среди 92 представленных образцов коньяк Манас 1000 и КВК Манас был удостоен, Манас 1000 удостоен золотой медали, а Манас жана КВК чыгарган жөнөкөй Манас бул серебряный медаль жеңип алат. Анан Кыргызстандын өзүндө дагы баягы коньяк Манастын авторитети менен көргөзмөлөр уюштурула баштайт да. Эко 98 деген өтөт, Кыргызстан 99 деген өтөт, Кыргызстан 2001 деген өтөт, Кыргызстан 2002 дегенден өтөт. Наши коньяки Манас 1000 был удостоен золотых медалей и дипломов. Биздин өзүбүздө өткөн бардык конкурстарда Манас Миң эмеси эме болот, алтын медаль алат. На международном конкурсе Ялта Золотой Грифон 2003 коньяк Манас эпосуна 1000 жыл, ушундай атаган экен, жана Манас Миңди уже кыргызча коюптур. Получил золотой медаль дейт. КВК Манас серебряный медаль. Уже жана Манас Миң уже алтын медаль алат. Эми андан кийин на международном конкурсе Ялта Золотой Грифон 2006, 3 жылдан кийин, проходящий под патронажем Международной ассоциации винограда вин, был представлен золотой коллекция дейт. Золотой коллекция болуп турбу. Эпос жанагы Манас Миңди кийин эпоска айландырышат. Манас Миң болуп келип. КВК Манас 10 лет выдержки дейт. Был присвоен золотое медаль качества дейт. Алтын медаль жеңип алат. Көрдүңүзбү? Золотой Грифон деген. Андан кийин в 2007 году дейт. На международном конкурсе коньяков Триспол шаарында при огромном выборе дейт, жюри единогласно дейт, присудил гран-при коньяку Манас дейт и эпос золотой медаль дейт. Көрдүңүзбү? Эми бул маселенин бир жагы, эгерде ошол эле кыргыз коньягына Манас деген атты койбой койсо, бул алтын медаль албай калмак беле деген маселени. Азыр мен ошого кетип баратам. 2008 жылы международный саммит өткөн экен ошо коньяк боюнча. Ошол Манас коньягын чыгарган технологияны лидер национальный технология деген наам берет экен. Эми анан 2009 жылы ушу Манас жеңип эле келатат экен да. 30 жылдык выдержкасын койгон экен 2009 жылы. Большой золотой медалды жеңип алат, эл аралык медаль Манас коньягы. Эми мына моундай деп жазат аягында. Осо кыргыз коньягы дейт, достигла уровень дейт, когда его продукция уже просто завоевывает все престижные награды. Репутация обязывает сохранить мастерство и качество дейт. Көрдүңүзбү? Эми маселенин кызыгы ушунда турат да. Демек, эгерде Манас баягы эле Кыргызстан боюнча кете берсе, менимче анда деле утмак.
Бирок бул жерде Манас деп койгондугунун дагы бир ушул жерде бир эмеси туруп атат да. Бул Манас деп булардын койгондугунун өзү Манас 1000 деп баштап атпайбы биринчи. Манастын 1000 жылдык юбилейине байланыштуу болуп атат да. Демек Кыргызстан КВ деп чыгып келаткан эле ансыз деле Кыргызстан аты менен дүйнөгө белгилүү болгон коньякты булар жана Манас 1000 мааракесине алдында койгонбу ошол 95-жылы биринчи демек Манас 1000 коньягын айландырышат, Манаска айландырышат. Мусаке, мындай бир суроо да. Мына социалдык тармактарда өтө кеңири тараган, мындан бир 4-5 жыл мурда өтө кеңири тараган маалымат бар да. Бул бизде бүгүндө спиртти өзүбүз чыгарбайбыз да. Спиртти негизинен Кытайдан алып келет да. Туурабы? Ошол эле кыргыз коньягы деле башка арак чыгарган заводдордун бардыгы тең эле тиги импорт спирт менен эме кылышат да, жасайт. Анан кытайлардын спиртти кандай кылып чыгарган технологиясы как раз биздин социалдык тармакта кеңири тараган. Анан ошол баягы акыр чикирден, дааратканадан отходдордун баарын кайрадан кайнатып туруп ошондон спирт кылып тараткандыгы. Анан ошол нерсени кичине краситель кошуп эме кылып туруп анан кийин Манас деп, Бакай деп, Семетей деп биздин улуу ыйыктарыбыздын атын менен атаганын өзү бул аябай чекишпи деп анан биз да каршы чыкканбыз. Биз дагы бүгүн деле каршыбыз, себеби бул биздин рухубуздун туу чокусу болуп атса, кыргыздын духун көтөргөн Манас болуп атса, анан жанагындай ичимдиктерге койгонуна биз каршыбыз да. Ушул боюнча сиздин оюңуз кандай, ушул айтыңызчы? Эми мындай да, мына бул маселенин көтөрүлүшү, мен азыр мына бул окуяны айтканымдын себеби, демек Манастын аты менен коньяк чыга баштаганына быйыл 25 жыл болот да, юбилей. Эми ушул жерде бир чоң суроо туулат да. Эмне үчүн ошол коньяк болуп чыгып аткан мезгилде бул маселе көтөрүлгөн эмес? Ошондо эле көтөрүш керек эле да. Мен ушуну изилдеп көрдүм. Көрсө бул баягы элитный коньяк болгондуктан бул 90% жалпы элге чыгарган эмес да. Элге чыккан эмес, 90%дан ашыгы экспортко кетип аткан. Себеби жанагы медалдарды жеңип, ал мурда эле СССР маалында эле мен айттым го, дүңгүрөп турганда. Ошол эле авторитет менен келатат. Бул эч ким булар технология да кошкон жок, авторитет да кошкон жок. Ошол Советтер Союзундагы жанагы Черчилль кармап турган бөтөлкөдөн башталган авторитет ошол көкөлөтүп көтөрүп келатат. Эми маселенин мандеми жанагыда туруп атат да. Бул элге мындай эме дүкөндөргө чыккан эмес. Мисалы, ошол интернет тармагында жүрөт, жанагы Манас коньягынын 10 жылдык выдержкасы. Экспортто 1,5 литрлиги 2800 сом экен. Эми анын 15-20 жылдыгына эме кылып атат. Демек 15 жылдыгы жок дегенде 5000 сом да бир бөтөлкөсү. 30 жылдыгын чыгарыштырлар, ал бир 10 000 сом болсо керек. Бул экспорттук баасы кетип. Эми ошондой коньяк ички рынокко чыкпайт да. Ооба. Бул анан биздин элитанын арасында белгилүү болгон. Ошол эле депутаттар, ошол эле эмелер Манас коньягы балким ошол унчугушкан эмес. Балким ошол мезгилдеги депутаттар, баягы чөнтөгү мүмкүнчүлүк берген адамдар ошондой элитный коньякты ичип жүргөндүр. Ал эми жалпы элге чыккан коньяк андай коньяк эмес да. Андай коньяк эмес. Анын сапаты жагынан башка да. Ошол эл аралык конкурстарга барган коньякты биздин рынокко чыгарбайт да. Анан Кытайдын спиртинен алып келип туруп красительдерди кошуп, жанагы даам бере тургандарды кошуп туруп, анан Манас деп берген элди отравлять этип атпайбы? Бул технологиясы бул мындай да, андай кыла албайт, ал мүмкүн эмес. Себеби бул эл аралык конкурста, Советтер Союзу мезгилинде бул конкурстар муну конкурс көргөзмө дейт. Абдан жогорку деңгээлде өтөт. Мына Оскар сыйлыгы бар го, ошондой. Андай кылып кичине бирдеке кошулса таап алат, билип коет. Жок, ал тиги жанагындай выставкаларга баргандардын ал натуралдуу тунугун алып барат да, тазасын.
Жалпы элге чыкканда Жалпы элге жанагындай Манас бунт деген этип ат атпайбы? менен кеңири чыккан эмес да, кээ ушунда турат. Жок, бүгүнкү күндө кандай магазинге кирбесеңиз жайнап эле турбайбы? Жок, бүгүнкү күн ошондой болуп кетти. Эми маселе мындай да, жанагы Манастын арак айланышы, ошол жөнүндө айтып берейин. Манас водка Манас дейт да. Бул өзү уникалдуу болот. Мындай Мынакей. Бакай деп, Манас деп мынакей. Сүрөткө көрсөтөлү. Мына биринчи мынабу Манас арагынын пайда болушу ушул бөтөлкө интернетке коюлган. Андан мурда мына бул Манас семетей коньяктары мына ошондой болуп чыккан. Ал эми мына могул Манас эпоско айланган дагы. Бул 2004-жылы экен. Мен муну Россиялык бир гламурный журналдан кыркып алган экенмин. Кайсы журналдан алганымды жазбаппын. Мына ошондой болуп рекламаланган. Бул жерде абдан мындай эмеси информациялар күчтүү да. Классика, элитный, коллекционный деген жазуулары бар да. Демек бул коньяк баягы элитанын арасында эме болгон. Эми арагына келели. Бул тарыхы мунуку дагы аябай кызыктуу. 2017-жылы Алмазбек Шаршенович Атамбаев пресс-конференция өткөрөт. Ноябрь айынын башында. Анан ошол жерден кабарчылардын бири күтүлбөгөн жерден эле Алмазбек Шаршенович, сиз мага саатыңызды белек кылып бербейсизби? Мен ушуну эстелик кылып жүрөйүн деп суроонун ордуна ушундай дейт да. Десе анан саатын чечип берет Алмазбек Атамбаев. Анан конференция бүтөт да эмеси, пресс-конференция. Анан баягы кабарчылар ызылдап келип, сен президенттин саатын алып кел көрөлчү десе, саатта Айкөл Манас деген жазуу бар экен. Анан бул тамаша болуп соц тармакка чыгып кыйла сөз болгон. Анан ошентип отургандан кийин эле бир жума өткөндөн кийин 2000 сомдук чыгат. 2000 сомдукта Манастын сүрөтү бар, баягы Ала Тоо аянтында турган эстеликтин үстүндө турган сүрөтү менен. Анан бул эми бардык телеканалдардан рекламаланып, мынакей бул акчада Манас бабабыздын духу бар, мынакей деп аткандан кийин 5 күн өткөндөн кийин дүкөндөргө Манас арагы түшүп калат. Анан Манас арагы мына Ош базарына түшөт, ал жерде булардын фирменный дүкөнү да бар. Түшкөндөн кийин бир 2 сааттын ичинде азыр эми сотовой телефонда чык этип тартып туруп эле анан кийин эмеге соц тармакка чыгарышкан. Мен көргөм, мына азыркы көрсөтүп аткан сүрөт мына бул. Мына Манас анан Бакай болуп эки эме түшөт. Биринчи сатылганда Бакай 600 сом, Манас арагы 800 сом, 07 болуп түшөт. Анан ошол жерде социалдык тармакты ызычуу болгондон кийин жогорку кеңеш муну карабагандан кийин карайт, аргасы болот, ызылдап атат дейт. 2017-жылы 21-ноябрда жогорку кеңеште бул каралат маселе. Бул эмне деген нерсе деп ошол жерден Алманбек Шыкмаматов чыгып сүйлөгөн бир топ сөздөр. Анан сүйлөп эч ким болуптур, муну чечебиз эме кылып деп, ошо боюнча эле бул чыкпай калат. Дүкөндөрдөн Манас коньягы да, арагы да негедир көрүнбөй калган. Анан эле 2018-жылдын декабрында бул бизде жаңы жылды биз байкабайт экенбиз демекке. Бул алкоголдук ичимдиктердин майрамы экен да. Ооба. Жаңы жылдын алдынан кийин кайра жанагы Манас арагы дагы, Манас коньягы дагы анан Ош базары, Аламидин башка базарларга анан чыгат. Анан эми жаңы жыл башталып кеткенден кийин, жаңы жылдан кийин дагы 10 күн эс алуу болот да. Анан 2019-жылы январь айында бул Манас арагы менен коньягы өткөндө талкууладык эле 17-жылы. Бул эчтеке болбоптур деп кайрадан чыгып, анан былтыр мен чыгаргам о китебиме ошол окуяны киргизгем о жергечи. Себеби дегенде мен байкап калдым да, бул оңойчулук менен чечилбейт. Манас эпосу жапайы капитализмдин кызыкчылыгында деп мына китебимде сизге баягы берген китепке киргизгем, мына бир чоң тема. Ошондо Тазабек Икрамов көтөрүп чыгат, депутат, бул маселени.
Анан Тазабек Икрамов мындай деп айткан да ошондо. Мен дейт бир мектептин окуучусунан дейт баладан аны чакырып дейт. Манасты билесиң, билем дейт. Кандай билесиң десем, о жерде Манас коньяк сатылып атат, сонун коньяк ошо деп ошентти дейт. Мага абдан катуу таасир берди. Мына көрбөйсүңөрбү дейт. Биз Манасты элибизге чет өлкөнү кой, өзүбүздүн элибизге жайылта албай жатсак, жаш балдарга чейин Манас ичимдик түрүндө мынандай болуп эме болуп атат деп көтөрөт. Анан бул жерде дагы болду, чечебиз, маселе бир жаңсыл болот деп ызычуу болушат. Анан тынчып калган, мен да байкап жүргөм, эчтеке көрүнбөй калган. Анан жакында эле былтыркы декабрда, декабрдын 23 экен, 26 экен, Ош базарына барайын деп барсам, мен баягы солдаттардай болуп тизилип турат да. Манас, Эпос, Семетей, Манас арагы жаңы жылда бардык тапканды көчөгө алып чыгышат да. Анан кийин ошонун аркасынан анан быйыл мына январь айынын аягында жогорку кеңеште кайрадан каралды да, маселе көтөрүлдү да. Эми ушул жерде мындай нерсе бар. Мен атайыма китепти алып келдим. Биз эми бул маселени кененирээк талкуулайлы. Мына китеп. Бектур Исаков агайдын Манас сабагы. Манас сабагы. Бул жерде жазылып турат. 3 класстан 11 класска чейин деп. Бул 1994 жыл жарык көргөн. Бул Бектур Исаковду мен абдан сыйлайм, көрө элекмин. Мына китебин башынан аяк окуп чыкканмын. Мындай өзүнүн дитине арнап, көңүл коюп, абдан аракеттенип жазган да. Эл мугалими да бул. Эл мугалими. Эми ушул жерден суроо туулат. Манас арагы го болуптур эми. Элиталык столдун үстүндө коюп турат экен. Элиталык мыймандарды сыйлап атат экенбиз Манас арагы менен. А Манас сабагы эмне болот? Эми тилекке каршы Манас сабагы окуу жайларга кирген, бирок баягы кошумча сабак катары аны эгер окуучулар кааласа баягы окуйт, каалабаса жок деген сыяктуу эле мамиле кылынып келатат да. Анан эсиңизде болсо баягы 2013-жылы Манас боюнча атайын указ кабыл алынган. 13-жылы. Указ бар. Бул атайын мыйзам кабыл алынган да. Жок, мыйзам 11-жылы кабыл алынган. 28-июнда. Отунбаева эжеке кол коюп кабыл алынган да. Анан анда дагы ошол Манас эпосун жайылтуу, аны баягы басып чыгаруу, изилдөө деген эле маселелер каралган да. Анан эми мына быйыл Кудай буйруса баягы Манас эпосунун 1000 жылдыгынын 25 жылдыгы келе атат да. Манас 1000-ге 25 жыл болуп атат. Анан ушуга карата дагы бир мыйзамдын жаңы бир редакциясы кабыл алынат деп айтып аткан, күтүп атабыз да. Балким бүгүн эртең кабыл алып калышы мүмкүн. Ошондо кандай каралат? Биз мисалы үчүн Арабаев атындагы, Ишеналы Арабаев атындагы мамлекеттик университетте атайын Манас факультети деп, Манас институту деп ачылды да. Андан ошо жыл сайын бир канча ондогон жаштарды ошол Манас сабагынан, Манас таануу сабагынан сабак бере турган мугалимдерди даярдап уже чыгарып баштадык. А бирок ошол балдарга жумуш жок да. Ошо мектептерде мына сиз айткандай мына Манас сабагы баягы атайын бөлүнгөн предмет болбогондон кийин аларга жумуш жок экен да. Анан ушул жерде дагы суроо туулат. Эми ошол балдарды 5 жыл окутуп, Манас таануучу кылып даярдогандан кийин биз ал балдарга шарт түзүп, ошол келечектеги биздин муундар Манас сабагын өтүшү керек эле да деген маселе мыйзам ченемдүү деп ойлойм да. Ушул боюнча пикириңизди айтсаңыз. Мына өзүңүз атайын көтөрүп келиптсиз Бектур агайдын китебин. Эми дагы бир нерсени мен көрсөтөйүн. Мына Манастын 7 осуяты деген ошол Бектур Асановдун китеби. Исаковдун. Бектур Исаковдун китеби. Эми мында
ошол жанагы Манастын 7 осуятыны мектептерде окутуу боюнча Манас шежиреси деп жазыптыр. Бектурус ага жакшы берген. Ошол жөнүндө абдан берилген да. Ушул жерде мындай болуп атат. Бул да 1997-жылы бул мектептерге кирет. Манас Миң коньягы ошол 97-жылы 3 конкурста алтын медалды жеңип атат. Эми суроо туулат. Манастын эми коньягы биздин элитабыздын сүйгөн тамагы экен. Манастын 7 осуяты каяка кетти? Мындай жери болуп атат да темике. Баягы эме бар го. Манас Москва, Париж, Лондондо Манастын 7 осуяты туз издеп жүрөт койлорго дейли. Ушундай болуп атат. Чыңгыз кайда Москва, Париж, Лондондо, Байдылда кайда тоолордо туз салып жүрөт койлорго деңиз. Ошондой болуп атат. Өзү негизи бүгүнкү күндө биз баягы албетте мамлекеттик идеология бар. Ал эми улуттук идеологиябыз эмнегедир улам маселе көтөрүлөт деле анан кайра басаңдап ошо боюнча такыр жок болуп калат да. Ушул боюнча сиз да көп жылдан бери ушул улуттук идеологиянын маселелерин көтөрүп жүргөн адам катары айтсаңыз, баягы маселе эмне үчүн чечилбей калып атат? Себеби эмнеде? Абдан жакшы суроо болду. Мына биз азыр талкууладык. Ичимдикке Манастын атын коюу ошол Манас Миң мааракесине байланыштуу экендигине мына күбөлүү болдук. Ошол Манас Миңдин атыны, атагына мындайча айтканда баягы ичимдикке коюп ошол аркылуу акча табабыз деген максат болгон да. Манас Миңдин даңгазасыны эми ошондой аябай бийик сөздөр айтылган. Эми Манас Миңге келген меймандарды билесиң да. Президенттер Сулайман Демирел келди, Каримов келди, Гейдар Алиев келди, Назарбаев келди, Путин келгенби? Жок, Путин ал убакта жок эле да. Путин жок эле. Америкадан ЮНЕСКОнун генеральный директору Фредерик Майор келди. Дагы башка ушундай абдан жогорку бийик адамдар келген да. Анан ошол келген маалда булар анан кийин ошол Манас Миңдин авторитетин пайдаланып, жана Кыргызстан деп жазып турган коньяктын эле ошонун кагазын мен ушундай ойлойм да. Сырый коюп эле Манас Миң деп жаза коюп туруп, анан ошону баягы бизнести ошол жакка бурабыз деп ошону менен буруп келатышат экен да. Бул жерде дагы мындай маселе да. Мисалы үчүн Манас Миң деген бул ошол Манаска 1000 жыл болду эпоска. Ооба, эпоска. Деген бул эпоска деген сөз. Эпоска. Ал эми Манас деп түздөн түз койгон, же болбосо Бакай деп койгон, Семетей деп койгон, бул түздөн түз биздин рухубуздун туу чокусунун атын коюп атат. Атын коюп атат да. Анан ушул жагынан алганда дагы бир кандайдыр бир улуттук баалуулуктарыбызга мындай сок курулуп аткандай сезим калтырат экен да. Жанагы элдин эмоцияга берилип улам каршы чыгып атканын дагы түпкү маңызы мына ушунда го деп ойлойм. Ушунда эми бул мына азыр жакшы суроо бердиңиз. Бул улуттук идеология маселесине келип такалат да. Өзү 1995-жыл абдан уникалдуу жыл. 95-жылдын 12-майында премьер-министр Апас Жумагуловдун атайын буйругу менен улуттук идеологияны иштеп чыгып, кабыл алууну камсыз кылуу боюнча атайын комиссия түзүлгөн. Составы 14 адамдан комиссия 14 деп аталат. Анан ошол комиссия түзүлгөндөн кийин бир ай жетип жетпей Аскар Акаевич 10 чакты кабарчыларды алып, ушул улуттук идеологиянын талкуусуну мен өзүм кызытып беремин деп, анан Азия жолборсторуна учуп барган. Малайзияда болгон, Филиппинде болгон, Сингапурда болгон, 3 эмеде мамлекетте. Келип анан талкуу жүргөн. Анан мунун аркасынан эле Манастын 1000 жылдыгы өттү. Август айында, июнь айында эле башталды, анан августта 23-27 августта жыйынтыкталды. Анан эми карабайсызбы? Улуттук идеология окумуштай ошо идеалдуу шарт түзүлүп атпайбы? Комиссия түзүлөт. Комиссия каягын карайт?
комиссия деген жаңы экономикалык, чарбалык, социалдык өнүгүү маселесини комиссия изилдеп чыгат буягын. Нарык нуска, салтка да элдин традициясы, рухий баалуулук жагына Манас миң иштеп чыгат. Карабайсызбы? Экөөнү эле мындай койсо жарк этип эле улуттук идеология пайда болмок да. Анан ушул маселени аягына чыгарбастан, баягы ун чыкпай, же ак дебестен, же көк дебестен ошо боюнча жыйынтыгы жок калып кетти да. Анан ошодон бери карай биз ошондой өнөкөт эмеге калдык. Ушундай чоң программаларды кабыл алабыз, аткарылбайт. Эмне үчүн аткарылбады? Ким буга жооп берет? Унчугушпайт. Мисалы, ошол 95-жылы мен мунуга даярданып жатып карадым да, ноябрь айында бир эме кабыл алынган экен. Мынабул Кыргыз өкмөтүндө Манас миң мааракесинин өтүүнүн жыйынтыктары боюнча орусча жазылган, орус тилинде. Ошол боюнча өкмөттүн токтому чыгат. Постановление правительства Кыргызской республики по итогам празднования тысячелетия Манаса деп. Анан карасам менде бар экен, бирок негедир кыргызчасы чыкпаптыр. Эми ушундай сонун жазылган да. Биринчи эле башталат бул жерде элге билим берүү министрлигине тапшырма берет. Ошо Манастын, демек, Манас миңде айтылган ошо баалуу сөздөрдү, жакшынакай ой каалоолорду элге жеткирүү жөнүндө. Экинчи, маданият министрине милдет тагылат. Бардык китепканаларда Кыргызстанда Манастын китептери болуш керек, энциклопедиясы болуш керек. Ошол китепканаларда эл менен Манас тууралуу жолугушуулар өтүш керек, талкуулар болуш керек деп. Андан сырткары саламаттык сактоо министрине тапшырма берилет. Демек, Манас маселеси бул кыргыз элинин генетикалык маселеси. Кандайча биз ден соолуктуу балалуу болобуз, ден соолук үчүн. Манас келбеттүү. Мына ушул жагы саламаттык сактоо министрлиги карасын деп эме кылынат. Эми ошол указ, премьер-министрдин указы деген бул мыйзамдык деңгээлде да. Эмне болду? Эчтеке жок. Анан жүрүп эле 1996 жылы Манас улуттук программасы кабыл алынганда, 96 жылы кабыл алынган, ошол программанын негизинде анан баягы Манастын 7 осуяты иштелип чыкты. 7 осуятта эмне болду? Каяка кетти? Эч кандай сөз жок. 7 осуяттын баягы мунун идеяны көтөрүп чыккан ушул Бектур Исаков болгон, аксакал. Анан бирок муну баягы айтып жүрүшөт, Аскар Акаевдин идеясы деп алып чыгышкан дейт. Бирок Аскар Акаев өзү ошол 7 осуяттын түбүнө чейин түшүнбөгөндөн анан ушул аягына чыкпай калды деген дагы пикир айтылып жүрөт да. Мында кириш сөзү бар Аскар Акаевдин. Мен неме кылганмын, ушул 7 осуятты алып чыкты Манастан деген. Бирок бул иштебей калды да. Анан биздин улуттук идеологияны дагы түптөөдө мунугу батыштын дагы таасири болуп кеттиби? Себеби баягы либералдык идеология биздин мамлекеттик идеологиянын ичине көп кирип кетти да. Анан ошол себептен улам дагы улуттук идеологияны баягы көтөрүлгөн менен аны аягына чыгарбай бут тоскон биздин чиновниктер болду го деген дагы пикир айтылып жүрөт да. Ушул боюнча оюңуз кандай? Бул абдан туура ой. Себеби дегенде, эгерде биз ошол 95-жылы ошондо премьер-министрдин аппаратыдан түшүндүрмө беришкен. Демек, октябрь айына чейин талкуу бүтөт, Манас миңде бүтөт. Экөөнүн жыйынтыктап туруп, октябрь айында жыйынтыгын чыгарып, жана улуттук программаны. Анан ноябрь айында дагы ошол октябрдан ноябрдын аягына чейин талкуулап, биротоло кабыл алып, 1996 жылдын январынан улуттук идеологияны, улуттук кайра жаралуу идеясы деп аталган, улуттук кайра жаралуу идеологиясын ишке ашырууну баштайбыз деп.
Эми улуттук кайра жаралуу дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Манас касиетин түшүнөбүз да. Биз ошол Манас духуну кайра жаратышыбыз керек. Манас мүнөзүнү, мекенчилдигини, атуулдук азаматтыгыны, кыргыздын эли, жери, келечеги үчүн жан күйгүзгөн, нарк нуска дээбиринде уюган асыл сапаттарды калыбына келтирүү, кайра жаратуу жөнүндө сөз кылабыз да. Биз ушуну түшүнөбүз. Ушу башталат деген, а эч кандай баягы кандайдыр конкреттүү документтер кабыл алынбайт. Көрсө, бул идеологиялык документ кабыл алынса, жанагы приватизация, прихватизацияны жокко чыгармак да. Табигый түрдө. Себеби дегенде, улуттук идеологияны кабыл алгандан кийин сөзсүз түрдө мамлекеттин абалын такташ керек. Колдо эмне мүлк бар, эмне болду, эмне калды, кимге каяка кетти, ансыз улуттук идеология жөнүндө сөз болуп калат да. Бир мекеменин эле ишин өткөрүп алсаң, бухгалтерия эсеп кысабын жүргүзүп, скалатында эмне бар, туурабы? Кампасында эмне бар, кассасында эмне бар, тактап алып туруп анан иш кетет да. Мындай болгондо ошол кезде баягы бир катар завод, фабрикаларды, кашар гараждарды, ал эмес пионерлагерге чейин, стадиондордон бери, ал эмес тротуар, парковка, стоянка, гараждан бери алып алышкан экен. Баркын кетирип турган, болбогон акчага, тыйынга сатып алышкан да. Ошолордун бардыгыны улуттук идеология бетин ачат эле да. Мына ошол күчтүн каршылыгынан демек мындай деп айтып жүрүшөт. Ошол 95-жылы 24-декабрда президенттик шайлоо өткөндө, эгерде улуттук идеология кабыл алынып калганда, Аскар Акаев шайланбай калмак. Кулатышмаган. Себеби дегенде жанагы прихватизация кылып менчиктештирип алган күчтөр Аскар Акаевди колдобойт эле. Ошолор колдоп, аябай тирешүү болгондо. Себеби 1995-жылга уже Аскар Акаев башкарган мамлекеттин абалы кандай болгону элге түшүнүктүү болуп калганда. Башта эл эчтекени түшүнгөн эмес. Түшүнүктүү болуп калган. Мына ошондуктан ошол күчтөрдүн каршылыгы менен улуттук идеология кабыл кылбай калат дагы. Өзү негизи мына 90-жылдары баягы союз ыдырагандан кийин Кыргызстандын экономикасы биртип эле чың болгон да. Заводдор иштеп аткан, фабрикалар, совхоздор, колхоздордогу малдын саны эле бир кыйла болгон да. Дүйнөдө биринчи орунда болгон. Ошону сактап калбастан бир адамга эсептегенде жанагы разгосударствление деп батыштан кредит алып туруп, ошол кредиттин эсебинен баарын талкалаган да. Ооба. Бүгүнкү күндө жана Кытайдын өнүгүп кеткенинин бирден бир себеби дагы ошол мурдагы союздук республикалардагы завод, фабрикалар талкаланганда, ошол станоктор баягы металлоломдун баасында Кытайга кеткен да. Анан алар кытайлар мыкты экен, ошол завод, фабрикадагы станокторду көчөгө эле орнотуп, кайра продукция чыгарып өзүбүзгө алып келген да. Кайра өзүбүзгө саткан. Ошондон улам биз болсо эсиңиздедир, бир кой, бир бөтөлкө арак болуп калган. Ооба, тооктун баасынан арзан болгон деп жазып чыккан кезде. Ушундай болуп калганда, чаары тооктун баасынан арзан деп. Анан чарбадагы мисалы үчүн бир колхозду таратканда, ошол колхоздогу жана кампадагы мыктарга чейин бөлгөн да. Ооба. Анан бул бөлүнгөндөн кийин эч нерсе болбой калды да. Адамдар чарбанын малын алгандар, койлорун алгандар эмне кылат? Анан аны саткан, жанагындай эле бир бөтөлкө аракка алмаштыргандагы аны аракты ичип алган, ошо менен омин болгон да. Анан эми бүгүнкү күндө мына биз эгемендүүлүк алгандан бери 30 жыл болуп баратат да. Бизде улам премьер-министрибиз алмашып атат, айтып атабыз, 32 премьер 30 жылда алмашыптыр депчи. Ал эми ошол эле мынагу коңшу өлкөлөрдү карай турган болсок, мына Өзбекстанда азыркы президенти Мирзиёев 12 жыл премьер-министр болуп иштеген экен. Өзбекстанда Каримовдун убагында да. Россиянын деле алып карасак, мына Медведев канча иштеди, буларда деле 30 жылдын ичинде 4-5 эле премьер алмашты. Бизде улам алмашуу менен баягы экономикабыз өнүкпөйт, элибиздин социалдык абалы баягы мурдагыдай эле, жылыш жок. Бир гана кубандырган нерсе, келген баягы кредиттердин, инвестициянын эсебинен
жолдорубуз бир аз оңолду да. Жолдорубуз оңолду, аэропортубуз кичине анча мынча оңолду. А болбосо элдик турмушта эмне өзгөрдү деген суроода. Анан биз бүгүнкү күндө мынакей спирт ичимдиктерине улуттук идеологиябыздын туу чокусу, же болбосо рухубуздун туу чокусу, биздин намысыбыздын туу чокусу болгон Айкөл Манас атабыздын атын койгон менен эмне эме кылды да. Ал компания дүйнөлүк балким ошол ичимдик чыгаргандардын арасында алтын медалдарды алды, күмүш медалдарды алды. Мейли, муну ийгилик деп чечели. А бирок ошол эле мезгилде элдин турмушуна кандай залака тийгизип атат, жаштардын аң сезимине кандай залака тийгизип атат, биз муну эсептеген жокпуз да. Жана өзүңүз айтпадыңызбы? Депутат бир окуучу баладан сураса, Манас ким десе, Манас мына арак, коньяк деп айтты деп. Мына ушул нерсе биздин улут катары баягы өнүгүшүбүзгө зыянын тийгизип атабы? Зыян тийгизсе ал канчалык зыян болуп атат? Мына ушуну ойлонушубуз керек да. Сиздин оюңузча, мына сиз ушул кыргыз ичимдиктерин изилдеп, ошонун тарыхын изилдеп келаткан, кыргыз идеологиясын изилдеп келаткан адам катары айтсаңыз, эртеңки күндө Жогорку Кеңеш чечим кабыл алып туруп, бунун баардыгын жок кыргыз коньягы кылсын же атын өзгөртсүн деп туруп, эмне үчүн чечим кабыл албайт? Ушуга жооп берсеңиз. Эгер чечим кабыл алса, булар атын өзгөртөт беле деген суроода. Булар эми 25 жылдан бери биз чыгып келатабыз, өзгөртпөйбүз деши да мүмкүн да. Өзгөртпөйбүз деп атат. Ал мындай болуп атат. Талкуу эме болду, анан талкуудан сырткары дагы мен өзүм изилдеп көрдүм да. Изилдегенде мына бул Ош базарында ошо жерлерде 20-30 жылдан бери ушул алкоголдук ичимдиктер менен алектенип жүргөн ишкерлер бар да, бизнесмендер. Сатып да жүрүшөт, экспортко да чыгарат, тиги жактан алып келишет. Анан ошолор менен сүйлөшүп эме кылдым. Анан бул маселе социалдык тармакта да болду. Булар өзгөртпөйбүз деп атыптыр. Өзгөртпөйбүз деп. Себеби дегенде Манас ушу чейрек кылым ичинде биздин брендибиз болуп калды. Эгерде биз азыр Манасты өзгөртө турган болсок, биз чоң чыгымга учурайбыз деп. Себеби чынында ошондой болот да, кандай чоңдой болот? Азыр айтып атпайм, 90%-тин ашыгы бул экспортко кетип атыптыр деп. Мисалы, эртеге талас деп койсун, же чүй коньяк деп койсун. Ошол эле кагазын эле алмаштырып койсун. Анда булар экспортко чыгара албай калат. Эмне үчүн? Эми партнерлорго түшүндүрсө болот, биз кагазын эле алмаштырдык, баягы эле Манас коньяк деп. А бирок кардарлар албай коет да. Себеби дегенде алардын мына жерине Манас деген жазуу сиңип калган. Алар дүкөнгө алып чыгат, дүкөндө реализация болуп кескин солгундап кетет. Булар мындай дегенге чейин барып атат азыр эме кылып. Эгерде дейт, Манас жанагы 2011-жылы 28-июндагы Манас мыйзамына толуктоо киргизип, Манастын атыны ичимдикке коюуга тыюу салынсын деген беренени киргизе турган болсоңор дейт. Биз ошол эле Манаска сы бар аягыда. Эсти коебуз дейт, эс. Сы эмес, эс. Эс деген бул баягы доллардын эмеси да, эмблемасы. Эмне үчүн мындай десе, биз айтабыз, бул биздин Манаска тиешеси жок, бул индуизм философиясындагы ошо жактагы Манас. Ошол ошондой жазылып жүрбөйбү? Деп бизди эч болду эме менен бирөө ошондой деп социалдык тармакка жайгаштырды да, эме кыла албайсыңар, себеби дегенде бизди бул брендке айланып кетти. Бул кайра эле товарный знак дейт. Бул нерсе кайра эле чайкоочулук кылып, биздин жанагы себеби менин деле угушумча ушул эле ичимдиктердин чыгаруу заводдордун ээлери ошол эле биздин Жогорку Кеңеште отурган азаматтарыбыз экендигин айтылып жүрбөйбү? Ошол эле депутат болуп, ошол бизнесин коргоп, анан булар кандай гана куулукка, шумдукка келип, кандай гана чайкоочулук эме кылбасын, баары бир кыргыз эли буга каршы. Сөзсүз каршы да. Ошол Манас деген атты коюунун өзүнө каршыбыз да. Анан ушул жагынан алганда бир-эки бизнесмендин кызыкчылыгы үчүн жалпы улуттун кызыкчылыгын садага чапканда болбойт да. Кандай дейсиз? Бул Манас дегенде биз ошол Манас эпосундагы окуялар бул бир маселе. Манас деген сөздүн өзү биз үчүн сакралдуу.
ыйык, ооба, куттуу түшүнүк. Бул Манас дегенде биз улуттук сапатыбызды элестетебиз. Биз үчүн Манас кыргыздыктын стандарты. кыргыз руху, Кыргыз рухунун да, Туу чокуу. кыргыздын мүнөзүнүн, пелинин, жүрүш турушунун, жашоо образынын стандарты. Биз эмне иш кылбайлы? Ушу мамлекетти башкарабызбы, айыл өкмөтүн башкарабызбы, министрликти башкарабызбы? жөн эле карапайым эл болобузбу? Же болбосо карапайым эл болобузбу, же эл депутаты болобузбу? Биз күнүмдүк өзүбүздүн аракетибизди Манастын ошол баалуулуктарына төптөштүрүшүбүз керек да, түздөп. Мында биздин Манас бабабыз кандай иш кылат эле? Өзүнү кандай алып жүрөт эле? Дешибиз керек да. Биз азыр Манасты мына ушул баалуулукту өзүбүздүн ой жүгүртүүбүзгө орноштура албай жатсак, же дүйнөлүк брендке айланып, чет өлкөгө чыгып кетип барышты. Ушул жерде дагы бир эме да, биздин жанагы ошол эле могул ичимдиктерди чыгарган ишканалардын жетекчилери каржылайбы, биздин тарых изилдеген окумуштууларыбыз бул Манас жомок, Манас ойдон чыгарылган деген дагы ойлорду элге таңуулап келатпайбы? Ооба, Анан биз ушул жерден эмне кылышыбыз керек деген ой дайыма түйшөлүп атат да. Эмне кылганда, канткенде биз ошол любой ошол жанагы биздин ак үйдө отурган чиновниктердин көбү Манас атам деп сүйлөйт. Сүйлөгөндөчү. Депутаттар да Манас атам колдосун деп сүйлөйт. Анан кайра эметсеңиз эле ошол бул жомок да деген нерсени айтат да. Анан ушул жерден биз анда эмне кылышыбыз керек? Мунугу чиновниктердин бардыгын тең келерки шайлоодо кетирип туруп, ордуна жаңы жүздөрдү, кыргыз үчүн күйгөн балдарды канткенде шайлайбыз, кантип көтөрөбүз? Себеби баягы жүрөгүндө оту бар кыргыз деп күйгөндөрдүн чөнтөгүндө акчасы жок. Ооба. Ал эми момундай спирт ичимдиктерин чыгарып, биздин Манас атабыздын рухун ошо дүйнөгө чайкоочулук кылып жүргөндөрдүн капчыгы толтурады. Ооба. Анан кайра эле ошолор келип атпайбы? 1000 сомго, 2000 сомго добуш сатып алат. Алар акчасы жогунан жасап аткан жери жок да. Кайра ошол тоодой болгон байлыгына дагы 2 тоодой кылабыз деп атат да. Эгер кембагалчылык, жакырчылыктан же болбосо кыргыз мамлекетинин сырткы карызынан кутултабыз деп жатабы? Жок. Ал жөнүндө эмес. Жок, ошо канткенде биз бардыгын ордуна коебуз. Мына ушуга жооп берсеңиз. Бир мисалдан баштагым келет да, мына Ошто менен кошунам бар. Баласы Америкада да 8-9 жыл болуп калды. Бир 4 жылдай таксовать этип жүрдү, азыр фирмага иштейт. Анан ошол былтыры келип үйүнө менин кошунам баласы. Мен анын үйдөн чыгып барасам, ал сумка көтөрүп келип атат. Эмне десем, коньяк. Кандай коньяк? Манас коньягы. Кайдан таптың? Сүйлөшүп жүрүп таптым. Эмне кыласың? Мен Америкага алып кетем. Манастын китебин алып кетпейсиңби? Барып бардыгын окуйсуң десем, жок, эми андай нерсе ойго деле келбеди. Мага айтышты ошо жактан. Ушу Кыргызстанды, жерибизди, элибизди элестете турган бирдем алып кел. Биз сагындык, эми ал жерден келип кетиш өтө кымбат да. 4-5 жылдан бери келе албай жүргөндөр бар дейт. Анан ушу коньякты апарсам дейт, жана рюмкага кичинеден куюп алып дейт, анан ошол жерден Кыргызстанды эсибизге түшүрөбүз дейт. Мен айттым, Манастын китебин окуй эсиңерге түшүрбөйсүңөрбү десем, көрдүңүзбү адамдарын. Анан көңүл бөлө баштадым. Былтыр эле дагы келгендер, мына Сургуттан, Якутскеден келгендер, Красноярскеден келгендер, ошолор да Манастын коньягын издейт экен. Кетерде. Кайга алып барасыңар? Орустарды билесиң, орус досторубуз бар, ичимдикти жакшы көрөт. Ошол жакта да ушу Манас коньягын билет экен деп алып кетип атат. Көрдүңүзбү? Эми ушул жерде мына нерсеге келебиз. Мына булар өзгөртпөйбүз. Бул биздин брендибиз болуп калды. Биз ушуну менен таанылдык. Ушул Манас коньягы, Кыргыз коньягы фирмасыны жетелеп келатат. Кыргыз коньягы да башка да коньяктар чыгарышат экен булар. Бирок Манас коньягы, Кыргыз коньягы менен жанагы Кыргыз виноводочный завод экөөнү сүдүрүп келатат.
Бул экөөнүн аты чыгып, алар анан дагы ассортимент үчүн бир топ мына жерде дагы башка аталыштагы ичимдиктерди чыгарат экен. Ошол жерде бренд деген маселеге биз келип токтолушубуз керек да. Бренд. Бул өтө принципиалдуу маселе. Эмне үчүн принципиалдуу? Мына Кыргызстандын брендини табабыз деп көп ооракерчиликтер болуп жүрөт. Эсиңизде болсо керек, Кыргызстан Санта-Клаустун өлкөсү, ушуну бренд кылабыз деп алып келип, мына тоолордо лыжа менен алиги кийинип алып, бир-эки жыл чуркашып, андан кийин ол Санта-Клаус мусулман эмес, христиан деп наразы чыккандан кийин токтоп калды. Бул бир. Андан кийин Кыргызстан брендини табабыз деп конкурс уюштурушту. $2000 чейин койду окшойт сыйлыгына. Анан бирөө айтты, Кыргызстандын балыны бренд кылабыз деп. Чында туура, Кыргызстан бал экологиялык. Анан Япониядан келди эмелер. Атайын адамдар келишип, мына суусамырдын ичинде да бал өндүргөн. Ошол жерден ар жерден жөө эле унчукпай эле сатып алып, анан келип лабораторияга салса, жарымынан көбү самобал экен. Ушуну менен япондор кетип калды. Андан кийин Баткен өргүн бренд кылабыз деди. Чында уникалдуу да. Бирок көлөмү аз. Брендке жарабайт. Анан кийин эмени бренд кылабыз дешти. Арсланбаптын жаңгагы. Көрсө бул жаңгактын капын алабыз деп, жанагы мебель жасайбыз деп. Азыр 30% эле калыптыр да токой. Мында да көлөм жок. Ошону менен азыр эми Кыргызстан экологиялык таза айыл чарба азык-түлүгүнүн өлкөсү деп бренд кылабыз дейт. Картошкабызды сата албайбыз. Кошуналарды көтөрө албайбыз. Башканы сата албайбыз. Мына ошондуктан суроо болот да, эмне үчүн биз Манасты бренд кылабыз дебейбиз? Бул эмне деген сөз? Мына мен ушул жерден айтып берейин. Бренд деген маселеси мына. Индия өлкөсүнүн бренди бул Махабхарат эпос. Өзүң айттың азыр. 130тан башка тилге которуп деп. Мен мына атайын ала келдим. Бхагават Гитаны. Мына Бхагават Гитаны. Бул биринчи экземпляры 1987 жылы чыккан. 4 жолу чыкты. Мына эң акыркы экземпляры 2016 жылы чыкты. Бул Бхагават Гита ошол жанагы Веда, Упаншида ишенимдери деген бар да булар. Булардын эми Упаншида, Вишну Прана дегени бар, Ригведа дегени бар, Рамаяна дегени бар. Анан эң чоңу Махабхарат. Ошол Махабхаратты мына момундай Бхагават Гита деген компакттуу, классикалуу бардыгын уюктусуну мына уюткан. Муну бир эл адам жасаган, ал жерде жазылган мына. Бхагават Веданта Свами Парабхупада деген бир адам ушуну жасаган. Биз ушул кезге чейин Манастын классикалык үлгүсүнө, мындайча айтканда, жарата албай келе жатабыз да. Өзү Махабхарата Индиянын баягы эпосу өзү 19 китептен турат, 19 бөлүктөн. Ар бир бөлүгү өзүнчө китеп да. Анан буларда чыны менен биз Манастан 2,5 эсе көлөмү жагынан аз деп айтып жүрөбүз да. Илимпоздор деле негизи эле ошондой, 2,5 эсе аз. Бирок Бхагават Гита баягы кеңири таралып, дүйнөнүн көптөгөн тилдерине которулуп, анан анын ичинде орус тилине да которулган. Биз сиз экөөбүз орус тили аркылуу таанышып атабыз да, кыргыз тилине которула элек чынында. Анан мындай алганда бул чыгармада бүгүнкү күндө мындагы окуялар 2,5 миң жыл мурда биздин доорго чейинки болгон окуялардын тарыхта болгондугун далилдешип жатышат да. Ошол эле негизги каарман Арджунанын, берде Пандавтар менен Кауравтардын ортосундагы согуш, эки бир туугандын балдарынын ортосундагы такталашуу, согушу келет да. Анан бүгүнкү күндө окумуштуулар ошол баягы согуш өткөн жерлерде ядролук өзөктүк курал пайдалангандыгы тууралуу дагы далилдерди
таап чыгышып атат да. Анан демек эгер өзөктүк курал ушундан 5000 жыл мурда эле колдонулган болсо, анда кандайдыр бир мурдагы бир цивилизациядай элестетет да. Анан биздин жана Манас эпосунда дагы ак келтенин огу тийген жерде бүт баары ээрип жок болуп кетет деген нерсе да. Анан ушуну айтсак, ой бул тим эле жомокту эле айтып атат деп үмүтчүт да. Анан эми биз чынында Манас эпосун баягы фольклордук чыгарма катары гана изилдеп келгенбиз да. Эми мунун ичиндеги тарыхый окуялардын өзөгүн эми жаңыдан изилденип баштады. Мен ойлойм, Кудай буйруса, кийинки жаштардын арасынан деле ошо Манас изилдеген жаштарыбыз чыгып, анан ушул жака, ушул маселеге өздөрүнүн көңүлүн буратко деп да. Мусаке, мына сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү күндө актуалдуу болуп аткан бирден бир кыргыз баласынын жүрөгүн түйшөлткөн маселелердин бири катары ошол спирт ичимдиктерине биздин улуу баалуулуктарыбыздын улуу Айкөл атабыз Манастын аты, анын уулу Семетейдин, Сейтектин, Бакай атанын аттары коюлган спирт ичимдиктерин чыгарбай коюу жөнүндө элдин көтөрүп аткан маселеси боюнча өзүңүздүн бир кызыктуу баяныңызды куруп бердиңиз. Чынында эле ушул ичимдиктердин тарыхын дагы изилдеп, ошонун баягы келип чыгуу тарыхтарын айтып бергениңиз биздин телекөрүүчүлөр үчүн өтө эле кызыктуу болду болуш керек. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин коногубуз белгилүү саясат тармагында улуттук идеологияны 30 жылдан бери изилдеп келе жаткан акын, жазуучу, публицист Муса Сапаев агай болду. Агай, сизге чың ден соолук каалайбыз. Дагы бир топ китептерди жазып, ушул жаш муундарга кыргыздын келечеги үчүн өзүңүздүн акылыңызды баягы кагаз бетине түшүрүп, тарыхта дагы жаңы эмгектерди жаратыңыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен бүгүнкү эфирибиз соңуна чыкты. Кийинки көрсөтүүлөрүбүздө жолукканга чейин аман туруңуздар. Deniz boyunda orgu çan çıkar. Orguan çandı görgünde enine kengin can çıkar. Atandın görgünde orguan çandı karasa.